Акыярда ракет салдырысы нәтижесінде урулган балабан чыгарма кемесini парчаларга айырдылар. Бу акта УСИН такыкатчысы МТ Андерсон билдири. О Акыяр деңиз заводунун тамир иштери япылган жеринин уйду ресимлерине көстерди. Парчаларга айрылган Минск тамир бөлүгүндөн чыгып заводунун жөнүбүй тарафында жерлешти. Деңиз алты кеме Ростов-на-Дону исе шымдылык аракет этмейди деп билдири такыкатчы. Сентябрдын ортасында Украина аскерлери ракетлеринен бу кемелерге ужум этти. Айнен бу тамир бөлүгү зарар көрдү. Онун ичинде чыгарма кемеси Минск ве деңиз алты кеме Ростов-на-Дону тамирленедилер. Украина деңиз көбөтлеринин берген маалыматларына көрө, оларны кайрадан тиклемек мүмкүн дегил. Санкт-Петербургдун иханетчи Царевга атеш ачкан Ялта сакинini 2 айга аписханеге ташладылар. Ишгалчылар 46 жашындагы эр адамны девлет эрбабыны өлдүрмек ниети маддеси боюнча кабатлады. Бу акта Ахмежитнин Ишгалчы Киев район махкемесинин карарында белгилене. Эр адамны туткан соң рус ишгалчылары мабюсуна Санкт-Петербургдун Украина махсус көбөтлери эле иш бирлик ичерисинде болгонун айтмага зорладылар. Санкт-Петербургдун Украина махсус кызметлери, яни СБУ, Олег Царевны Ялтанын Киров санаторийинде өлдүрмеге эмир берген. Анда иханетчи соңки вакытлары жашайды. Бу жерден оны эси олмаган бир шекилде хастаханеге алып кеттилер. Чок кан жойду. Амашымды ФСБнын берген маалыматларына көрө, сабык Украина миллет векили ве иханетчи Царевнын саглык вазиети эйлешти. Эч бир төлүкө жоктур.